тийиштүү болду. Байлануунун бир Байлануу. Себеби ата эне деле мисалы үчүн баягы бала байланып, анан ата эне мотивация кылып, поддерживать этип, мисалы үчүн мен барсам болот десе, ооба болот деп мактап да кийип атабыз да, кээ биринчен ошентсек бала ошого жараша апасына байланганы неме болот да. Мисалы үчүн меники неме окшойт, игнорировать этет. Мен барсам болот десе, койчу да койчу. Ошондой эле мисалы үчүн балдаргачы бала баягы өзүнүн немесин айтып, мен ушундай кылайын деп аттым эле деп планын айтса, ой койчу сенин колуңан келбейт десе, баланын баягы сезими ошондо баягы мүмкүн кийинки немесине дагы багыт коёбуз да. Ишенбестиктен, ата эненин ишенбестигинен, анан илгерлигинен мүмкүн. Мисалы да, сизгечи ошонтип айтты да жаңы бул жерденчи, ил койчу деп койду да. Сиз өзүңүздү кандай сездиңиз? Анан дагы мен барайынчы деп кайра дагы айткыңыз келдиби? Жок, айткым келген жок, мен сразу эле түшүндүм. Кой, түшүп кылайын деп койдуңуз. Мен ошондой чувство болду, ал эми балдардын ордуна өзүн кое турган болсок, мындай улукалар болуш керек да. Мен баары бир айтсам деле ата эне мени колдобойт. Андан көрө айтпай эле тынч эле жүрөм. Эми караңыз, эми сиз ошо ийгочу сен барбай эле койчу, барбайсың деп койду да. Сиз ошо сөздү канча жолу уктуңуз азыр? А эгер бала ошо нерсени постоянно угурса, дайыма угурса кандай болот? Ошо балта чаккан болот. Балта чаккан болот. Аха. Эми ар бириңиздерге бул жерде сиз ар кимиңиз өзүңүздөр кандай сездиңиздер? Анан коронаңда эмне деп жазылып турушу мүмкүн? Сизден баштайлы, келиңиз. Макул, мен барсам десе баары эле макул болуп аткан. Не дейсің? Не деп ойлайсыз? Не деп жазылу? Айтпаңыз. Өзіңіз қандай деп ойлайсыз? Болжолдоп көріңіз. Соглашение берди үшін макул окшойт да. Макулга тиешеси бар, Аха, хорошо. Сизчи? Мен биринчи баштаганда эле эжекеге айттым да, мен барсам болобу десем, жок сага болбойт, сен отура берчи деди да. Аны ошондо эле сразу мен ойлодум, значит бул жакта мага барганга болбойт. Деп мен ошо менен туруп уже билип калдым, значит мен сурабай эле коеюн, мага болбойт. Деп мен ошондо сразу эле билдим да. А бирок ошого карабай эле аракет кылып, монтип жок, мен деле баргым келет деп айтсаңыз кандай болот эле? Айтсам болмок, бирок башында эле билдим, мага болбойт экен. Эже дукту жүрүп айтсачы болот. Аха. Өзүңүздү кандай сездиңиз ошо сага барганга болбойт дегенде? Жаман эле сездим. Жаман эле болот экен, значит. Жок, негизичи. Негизи мисалы мен өзүмдү баланын ордуна койсом, балага катуу эле тиет экен да. Балага катуу тиет. Байкабайт экенбиз да. Өзү байкабай эле айтыр экенбиз, бирок кылбайсың. Ал катуураак тип калат. Бирок эгерде мындай келечи, не только бала, үй бүлөлүү болгондон кийин күйөөбүздөн эле бир жака балыбызды уруп атканда бөлүшөбүз да. Мен мындай кылайын деп аттым эле депчи, ошол кезде ушундай мамиле жасап койсок, мындай сынып болуш керек да. Ооба. Ошондой болуш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Сиз же өзүңүз кандай сездиңиз? Мен барайын десем эле биякта барып колдоп кетти. Поддерживание окшойт, колдоо көрсөтө. Аха. Барсын, ооба деп. Сизге жактыбы ошол нерсе? Ооба жакты. Анан өзүңүз дагы байкаган болсо бир эле жолу барайын деген жокмун да, кайра чыгып. Мындай. Мен ойлоп атам, поддержка окшойт, ошол поддержка өтө значимый нерсе экен. То есть кайра айтып, кайра мени да ушуну колдосо экен деген кандай бир ойлор, аракеттер пайда болду. Аха. Кеңиз сиз? Барайын деп чыккандай эле ой болот. Албетте болот, сага эмне болбосун деп баштадым. Мага болот экен деп ойлоп, болот окшойт бул. А сиз өзүңүз кандай сездиңиз? Сизге жактыбы, жаккан жокпу? Жакты, анан мындай поддержка болсо жагат экен да. Деле ушундай эме кылса болот экен. Сен колуңдан келет, сен барсаң болот деп эме кылса, кубаттаса. Нана огуш бетер активная болдуңуз. Мен сен кал деп баштадым го анан. Мага болот экен деп, мен сен кал, барбайсың деп баштадым го. Лидер болуп баштадыңыз. Аха, жакшы. Сиз өзүңүздүкүн не деп айттыңыз? Аха, хорошо. Келиңиз, эже сиз кандай сездиңиз? Эмне деп жазылып атат, точно билбейм, бирок барайынбы десем эле, жок сага эмне бар дешти да, анан мага кыйкырып сүйлөп атышабы десем, андан кийин кыйкырган жок, андан сен барам деп койлу, барбай коесуң, сен качан айтканыңды аткарчы деген.
берчиги жок адаммынбы же айтып коюп аткарбай койгон адаммынбы деп коюп анан ойлонуп алыптым да мен. Качан эмне аткарбай коюп бере адаммынбы деп ойлоп кеттим. Ойлоп кеттиңиз. Аха. Жактуу бирок сизге. Ооба. Сизге кылган мамиле кандай? Мамиле жок, мен мындай эле артта калып калдым да. Артта. Сүйлөшкүсү келбегенде эле сен баары бир барбай коесуң деп анан кайра эле башкаларга эле ооба сен барсаң болот. Сезим кандай болду ошондо? Артта калып калгандай Артта болуп калып. көңүл бурбайт. Көңүл бур. Сен баары барбайсың, отура берчи деген сияқты. Асел өзү жашоосунда кесипкөй, мындай активдүү адам да, анан суроо бергим келип атат да, ошондой болуп жүрүп анан сага азыркыдай мамиле Ойлоп кеттим мен качан аткарбай коюп чоң иштедик да, билебиз да. Ошондо жүрүп эле анан ушундай мамиле кандай болуп жаман болуп кетти. Жаман болуп кетти. Менде дагы биринчи катышканымда баягы кечээ күнү айткам эми бизди баткендикте мындай эме кылбайсыздар, уялбай баягы татынбастыкты анан ошондо жакшы сезим бардыгын колдоп өзүмдү жакшы сезип жүргөм, анан баары кыйкырып баштады. Анан бүгүн биринчи жолу мен барайын дегенде сага мүмкүн эмес дегенде унчукпай калдым. Анан экинчи жолу дагы бир аракет кылайын десем дагы айткандан кийин үчүнчүсүдө унчукпай эле калдым да. Сизде эмне деп жазып турушу мүмкүн, эмне деп ойлойсуз? Менде каршылык. Каршылык? Ошону сезип анан унчукпай эле өзүмдү жакшы сезбей эле Жакшы, хорошо. Сиз эже? Башка ушу катышуучуларга салыштырмалуу Комплимент? айтышты. Приятно болуп кетти. Баягы мактоо сөзү жазылып турат. Жакшы. Башка эч ким бири-бирине комплимент айткан жок, мага айтышты. Жакшы. Эми коронаны алып окусаңыздар болот, барыңыздар. Макул, ошондой эле сездиңиздерби өзүңүздөргө? Аха.